Жалғыз бейіт. Повесть. Авторы Сайрабүбү Касымова. Экинчи бөлүк. Кайдагы бала? Өзүбүз бала туруп баланы эмне кылабыз? Мен студент болсом, анын үстүнө ата менен сени алганга макул эмес. Түшүндүңбү? Азат туталанып айтты ушул сөздөрдү. Канча күн, канча түндөн бери бир бүтүнгө айланып, өзүнөн башканы бактылуу деп элестете албаган жибек Азаттын азыркы мамилесине не ишенерин, не ишенбесин биле албай асманы кулап баратты. Азат менен жибектин чөөттөй болгон уясында эки аял, бир эркек экөөнүн тагдырын каалагандай чакмак алып жатышты. Кыз болгондон кийин алакандай абийирин таза сакташы абзел болчу да. Бала менин баламданбы, же башкаданбы, алдап тийгиси келип жаткан немеби? Биз кайдан билебиз? Албуттанган Азаттын энеси эч кимди сүйлөтөр кебетеси жок. Атасы гана кумсарып: "Эй, акмак, сен окуп жүрүт десе окубай эле катын-пос болуп кеткенсиң го? Бала сеники экениңе көзүң жетеби?" Атасы көзүнөн чаарын чачыратып Азатты жекире карады. Азаттын атасы айтканынан оңой менен кайта бербеген. Бир ачууланса баарынын ойронун чыгарган мүнөзү бар. Балдар эле эмес, колхоздун эли да ыйбаа тутуп сыйлаша турган. Атасынан корккон Азат башын чайкады. Бала меники эмес? Чыныңбы? Дагы жекирди атасы тигине. Башын жерден албаган Азат: "Ооба деп жатпайынбы?" деп бурк этти. Азаттан мындай жоопту күтпөгөн жибек көзүнүн жашын буурчактатып бууздоп жиберди. "Азат, эмне деп жатасың? Ушинтип кантип айтып жатасың?" "Чындык болсо айтам да." Азат жибекти жек зирпилдеди. Жибектин асманы урап дагы бооздоду. Эртеден бери сөзгө аралашпай, бардыгынын сөзүн тыңшап отурган жибектин энеси калый тигилердин абийирлерине балта чаап жатканын, колдорунан эч нерсе келбесин, кайда арызданса да акчалуунун заманы экенин астейдил билди да бек айбат менен каргап жиберди. "Кудайга койдум, жазаңарды Кудай берсин. Биз да Кудай сүйүп жараткан пенделербиз. Чыгып кеткиле, сен жашабагыр." Калый Азатты жекире карады. "Ылайым перзенттин үнүнө зар болуп, учуң узарбасын." Калчылдаган калыйдын көзүнөн кылайып жаш чыкпады. "Кызыңды тыйып албай келжирейсиң да, каргама, дегеле кой муну жаман алдында." Азаттын энеси калыйга атыраңдады. "Силер кыйындыгыңардан ушинтип эч нерсе көрө элек кызды кордоп жатасыңарбы? Кудай Таала эртеби кечпи эсиргениңерди көтүңөрдөн чыгарат. Мен көрбөсөм да көрчү көрөр." Калый ордунан тура жөнөдү да эшикти чоң ачып: "Эми көзүмө көрүнбөй жоголгула, адам сынынан кеткен эки буттуу айбандар" деди. "Каргышың карабашыңа" деп калыйдын сөзүнө жооп кылган Азаттын энеси баласынын болгон оокатынын кечесин жыйнай эри менен баласын атырылды. "Эмне олтурасыңар? Жыйналып жылбайлыбы? Шуркуянын маңдайын отура беребизби?" Калый менен жибектин күйбөгөн жери күл болду. Бирок ушул караөзгөй адамдардын тезирээк эле көздөн кайын болуштарын экөө тең каалагандары ийгөңдөндү. Бактысына ченем ичексиз күндөрдү өткөргөн, бактыга карк кылган чөөттөй ижарада эки аялдын бири көзүнүн жашын он талаа кылып ыйлап, бири мелтиреген тейден тили ооздон кала бир чекит титиктеп мелтиришет. Калый айылына кетип баратып кызына: "Башыңды өйдө көтөр, сенден башка караар карманаарым жок. Башка салганды көтөрбөскө аргабыз канча? Мындан ары жаңылбай жашасаң болгону. Эркек болсо ини, кыз болсо сиңди кылып ал. Аман эсен көз чарсаң өзүм алып кетип чоңойтом. Калганын кийин көрө жатаарбыз. Бойдон алдырам деп ойлобо, башка кесир кылбайлы. Кайсы толуп жаткан балдарым бар эле." Калый жашып кетти. Эки аял кучакташып тээ далайга чейин жүрөктөрүнөн армандар ашып-ташып солукташты. Аптап дагы эле мээден өтөт. Шарият айткан молдонун үнү гана аптаптуу жайга секин тарап айланага кожоюндук кылат.
Негедир адаттан сырт бул жолу да молдоке шарият жолун ок эле көпкө мезелдетти. Молдо маркымдарды жайына коюуга дегеле ашыкпагандай, башкаларга сабак болсун деген шекил. Болуп өткөн окуя жибекти алсыратса да, ойлонууга дарманы баш көтөргөн сүйт. Курсагы билине электе нооту комбинатында иштеген болуп, курсагы чоңоя баштаганда жумушунан бошоп, шаардын күнчыгыш тарабындагы айылда бир колхоздун үй фермасында саанчы болуп орношуп, күн өткөрүп жүрдү. Жибектин шартына карап колхоз бир бөлмөлүү үй да бөлүп берген. Кызынан санаасы тынбаган Калый гана шаарга бат-бат каттап, жибек төрөөргө жакын кызынын үстүнө келип кирип, турмуш тиричилигине каралашып дегендей жашоо өз ногу менен өткөн шекил. Жибектин күйөөсүн сурагандарга жетим бала эле авариядан кайтыш болуп калды деген болушат. Бирөөнүн турмушу менен иши болбогон орустар көп аралашып, орус макалдуу эл деп ойлоно калат. Калый кээде бул айылдын элин. Жибек келгени коллективге бат эле алынып кетти. Дегеле жаны тынбай, эмгекчил, кабагым кашым дебей колунан келген жардамын өзгөлөрдөн аянбай берген. Эркек аттуулардан үч көчкөн журттай калды көңүл анын. Тише сүйлөгөн эркектерди кагып силкип көргүсү жок. Ай күнүнө жакындаган кызынын санаасы тынбаган. Калый үй жайын коңшу колоңдоруна тапшырып, болбогон шылтоолорду айтып шаарга кызынын жанына баса берген. Жаз келгенден бери Калый кызынын жанында. Жыл тогошуп, жаз аяктап, жай толукшаган учурда жибек кыз төрөдү. Иштен чыккан ири жылан деген эмеспи? Имерилип, перзентинин эркек болбой кыз болуп калганына кубанды ал. Эркек бала болсо, атасыз чоңойсо кандай болот деп ойлосо, санаасы санга бөлүнө турган. Элге эмне деп айтам деп санаасы санга бөлүнгөн Калый небересинин төрөлгөнүнө 2 ай толгондо оюнда сары майдай сактаган пикиринин четин жибекке чыгарды. Аман эсен көз жардың, тилегимди Кудай берди. Бактыгүл бактылуу кыз болуп сага тирек болсо болду. Үй жайым эмне болду? Атаңдын атын өчүрбөй, коломтосун түзөтүп турайын. Көзүм өткөнчө. Сага бала менен кыйын болуп калат. Сен иштеп акча тап, мен кызды багайын. Кудай күч кубат берсе чоңойтом. Калый оорулутунуп алды. Антип акылдашпасак болбос. Элге эмне деп айтам? Ошон үчүн мен үйгө баргандан 10 чакты күндөн кийин түн катып баланы үйдүн эшигинин алдына таштап коюп, кайра тарт. Бала таштап кетиптир деп багып алабыз. Калый кызына суроолу тигилди. Туттугуп туталанып турса да, энесинин сөзүн ийи көрдү. Өзүнүн акылсыз кадамын ишенчээктигин жемелеп турду. Азат акмак болбосо түн катып уурданбай, жадырап жайнап элге той өткөрбөйт белек. Канча каадаланса да алдыга карап оокат кылуу абзел. Калый кеткенден кийин 10 күнчө өргүү кылган жибек баланын кийим кечесин, ороо чулгоосун баштыкка салып, такси жалдап түн жамына кызын энесинин эшик алдына таштаганга белсенип баратты. Көк бетин бербеген жылдыздар гана түнгө жарашык берип турган сыйт. Жашы улгайган айдоочу алды жактан көзүн албайт. Дагы канча сааттык жол? Жакшы жүрсөк 4-5 саатта жетип калышыбыз керек. Жанаракта жөнөрө бирерде жибек таксиден суранган. Сиз менден эч нерсе сурабаңыз. Мына акчаңыз. Баланы энеме таштайбыз да кайра тартабыз. Түн катып кайра келишибиз керек. Жедеп жүргүнчүнүн буйругун угуп көнүп калган айдоочу жарайт дегендей кылып башын ийкеглеген. Такси жылаандай сойлогон жарыгын далай жерге жиберип, тоо койнун аралай кеткен жол менен жибек Кудай алдында жашырбаган сырын эл журтунан, жакындарынан, тааныштарынан жашырып, түн жамынып туулуп өскөн айылына келе жатты. Уландысы бар.